Кече Ош қаласынын башчысы жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырганы көпчүлүктүн сынына кабылды. Анда алардын бул аракети мыйзамга туура келбестиги да айтылууда. Бирок КАМАЗда жүргөн мэрия кызматкерлеринин айрымдары эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун айтып актанууда. Алардын баамында мыйзамга каршы аракет менен элдин көйгөйү тез чечилет экен. Коомчулуктун сынына, шакабасына, күлкүсүнө, анан айрымдарынын сүйүүсүнө кабылган аракет тууралуу Нурзада Сыдыкова айтып берет. Кече Ош шаарынын мэрі Алмаз Мамбетов, вице-мэрлер жана мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилери менен биргеликте Ош шаарын далушунда жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырышкан. Ооба, мындай жүк ташуучу унаалар менен жарандарды ташууга болот, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамында келтирилген критерийлердин негизинде гана. Ош шаарындары бардык муниципалитеттин башчылары атайын КАМАЗдын үстүндө шаарды кыдырдырып кетатат. КАМАЗ менен шаар кыдырган Ош шаарынын чиновниктери бир топ шакаба сынга кабылышууда. Шаардын көйгөйүн бийиктен көргүсү келген кала башчыларынын бул аракети мыйзамга жатпастыгы да эскертилди. Эч кандай пиары жок, иш аракет кылабыз деген мамлекеттик кызматкерлердин аракети социалдык баракчаларда жамгырдай эле жаап, тескерисинче коомчулук көңүлүн бир топ эле бурдуртту. Интернет желеси сын күлкүгө, шакабага, салыштырууга толду. Биздин жетекчилердин көзү көр, кулагы дөйлөйбү? Шаар башчысы бар болсо эч нерсе чечилбейт беле? Маселелер ошол бойдон ачык калат беле? Бишкектин мэри одиночка болуп маршруткада баратса, биздики Мунассага деп КАМАЗда кетип атат. Бишкектин мэрине соболезную. Башка ырдайлычы? Машинада баратып деп ырдайлы дегем. Макул, шеф. Оштун мэри көчөлөрдү кыдырып диктант жаздырып жүрөт дейт. Кол алдындагылар ручканы шпылдатып атышкан кез экен. КАИ кызматы ушул айдоочуга жүргүнчүлөрдү ташуу эрежесин бузуп, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жаратканы үчүн айып салуу керек. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо мыйзамына ылайык мындай аракеттерге барууга жол берилбейт. Борт платформасы бар жүк ташуучу автомобилдин кузовунда адамдарды ташуу, эгерде ал негизги жоболорго ылайык жабдылган болсо уруксат берилет. Мында балдарды өзгөчө учурларда гана ташууга жол берилет. Жүк ташуучу автомобилдин кузовунда ташылуучу адамдардын саны отуруу үчүн жабдылган орундардын санынан ашууга тийиш эмес деп мыйзамда көрсөтүлүүдө. Ошо Кыргыз Республикасынын атайын эрежелери негизинде жүк ташууга уруксат берилет. Жана ошондой эле ошо жүк ташыган, жүргүнчү ташыган айдоочу сөзсүз түрдө үстүнө адам чыгаргандан кийин ошо орундуктар менен камсыз болгон, канча орундук камсыз болгонсо ошого ылайыктуу гана адамды салып, алардын коопсуз экендиги эске алгандан кийин гана, мындай жактан ынангандан кийин гана ордунан жылыш керек. Негизи туруп бараткан бул мыйзам бузуу. Орундуктан ашырган болсо мыйзам бузуу болуп калат. Эгерде орундуктан ашырып экен болсо, ооба. КАМАЗ менен кыдыруунун башкы максаты шаардагы көйгөйлөрдү тез арада чечүү керектиги менен түшүндүрүлүп жатат. Мыйзамда көрсөтүлгөн бир жагдайды аттап өтүү менен элдин бир топ маселеси чечилерин Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси билдирди. Будан эми мындай эч ким жабыр таткан жок, зыяны жок. Ол жүк ташуучу машинада болобу, же башка нерседе болобу, жөө болобу, барып таанышып көрүп койсо, эч кимде мындай элге залакасы тийбейт. Мен ушундай ойдомун. Эми рейдтин ар кандай түрлөрү өтүшү мүмкүн. Эми жөө рейдтер өтүшү мүмкүн. Машина менен барып, ошо шаардын башчысы элдин турмушун кандай жол менен болсо дагы көрүп, таанышып, ошо маселелерди чечүүгө болгон аракет баалашыбыз керек деп ойлойм. КАМАЗ менен шаар кыдыргандардын арасында вице-мэрлер да бар. Алар бул жагдайды мыйзам бузуу деп эсептебейт. Бирок жүрүп турган жүк ташуучу унаадагы жарандардын туруп алуусуна жана адамдардын саны белгиленген тагыраагы 8 адамдан ашпоосу керектиги көрсөтүлгөн. Анткени менен тасмада көрүнүп тургандай 2 эсе көп. Ал эми бул жагдайды шаардагы көйгөйлүү маселелерди оперативдүү түрдө чечүү керектиги менен түшүндүрүшүүдө. Шаарындагы көйгөйлөрдү жеринде көрүү маселеси. Себеп дегенде шаар чоң. Тез бат иштеш керек. Балким жөө бассаң көрүнбөй калышы мүмкүн, же жетишпей калышы мүмкүн шаардычы. Иш деген аябай көп, баары убакыт чектелүү. Ошон үчүн биз үстүнөн жазып аткандар да чыгып кетпеди, ал протокол чыгып калдыр да. Ал жерде эч кандай бир баягы неме жок. Ал ошол себеп дегенде рейдтин максаты проблеманы көрүп, айтуу, анан протокол чыгат. Эртең биз
протокол чыгарабыз, кайсыл жерде кандай тапшырма берилди деп. Эми турсак биз алдыда там 2-3 адам туруп аны карап койгондун аны эч кандай немеси жок. Алдыңкы стойкасын кармап, ал жерде мэр турду, мэрдин жанында биринчи вице-мэр турду, жанында да мен турдум. Калгандары отурушту, иш отап токтогон жерлерде биз туруп карап аттык да. Эске салсак, кечээ Ош шаарынын кала башчысы менен вице-мэрлер жана шаардагы мамлекеттик ишканалардын башчылары менен рейд уюштурулган. Анда алар жүк ташуучу унаа менен шаар кыдырып, шаардагы көйгөйлүү жагдайлар менен таанышкандыгы айтылган. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамга ылайык жол тутунбагандыгы коомдо катуу сын пикирге кабылган. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур-Ньюс, Ош шаары. Быйыл жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу жаңжалга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 527 материал иликтенип жатат. Бул тууралуу 19 октябрда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчисинин орун басары Азамат Дүйшөналиев Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында жалпысынан 330 экспертиза дайындалган. Алардын жарымынын жыйынтыгы даяр болуп калды. Кыргызстанда январь-сентябрь айларында жалпы 66274 кылмыш, 57889 жорук катталган. 28-30 апрелде 1 майда Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чегара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган.